Assalamu alaikum dostlar, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн Кочкор Атада жүрөм. Момбеков айыл өкмөтүндө. Бул Эрлан Палван. Минген аты жанагы 20-20 жаргак төө куйруктун линиясы. Билген маалыматымды айтып берейин. Бул примерно канча десем 1 ай болуп калды. Жаңы эле алынган болчу. Мына азыр кайра сатам дейт. Азыр маалыматыны беребиз. Эрлан, ушул жерге токто эним. Биздин көрүүчүлөр менен амандашып чыгарылышты баштайлы. Assalamu alaikum. Жандар аке. Алейкум ассалам. Bunun жашы Бышты. Жаргактын түз баласы. Жаргактын баласы. Жаргактын түз баласы. Бою 1.65 плюс. 1.65 плюс. 1.68ге барат да. Плюс да 1.65тен өйдө эсептегенбиз. Уровеньдечи метрде. Мынакей, аттын турушу жаргактын баласы. Жаргактын түз баласы. Бул далилдерине. Бардык далил жетиштүү, акам? Бардык далил жетиштүү. Бунун энеси Нурсултан Данчак деп Нурсултан аке Инстаграмга киргизип, ошолар да бунун энеси. Алар менен да сүйлөштүк. Ошо Данчак эмени жаргакты кармаган казайыны менен да сүйлөштүк. Полный токтолгон, далили бар. Мынакей достор. Жакшы билесиз болду. Эрлан, ушунун бир туган акасы, ата тараптан дагы, эне тараптан дагы чоң пулга кетти деп уктум эле. Ошондой деп атышат. Бул эми силерге Имет акадан келди, а? Имет акадан келди. Имет акадан келди. Кулунунда келген видеолор менен бар жогу менен алынган. Бул атты содасы дагы жалган айтпасам 2 күндөн ашык сода болгон. Өзүңүз болгонсо. Ооба, өзүм дагы жүргөм. Мына достор, 3 жаш атты сындап кетебиз. Мына жаргактын өзүнүн баласы. Бучу Жантар аке неме экен да? Каминги экен да. Каминги, ооба, айтылган ал. Ооба, бир жумадай минилип, чакылып алып келип ошого жаккан немесине коюп ошомойдон турган экен. Алып келип мен ондай общий чогултканда бир 10 күн ашык миндим да. Павроттарын келтирдим, басыштарын, кыркаштарын колдон келишинче оңдоп неме кылдым. Жаш бу дагы көрө турган нерсе тарбияны. Бирок жакшы азыр. 10 күндө эле сыйлап жүргөн жөн болуп калды. Павроттары, бурундары келип. Жакшы. Эми суроолорду улантайлы. Эрлан, энем буну үйүр коюш максатында алды эле да? Ооба, өзү улан досу. Эме кылабыз, айгырга коебуз да эле золотой сатып киргенден жакшы атка кызыгып жүрүп ушуга токтодук эле да. Жылкы, чоң нерсе. Азыр эми эмне себеп болду буну кайра сатышка? Эми аке зарыкчылыгы чыгып калды. Мынакей достор. Ошого чыгарып сатып атабыз. Кече күнү ана сүлүк каранын баласын дагы алдык го, кара сүлүктү. Байсал акеде хандын баласы, хандын небереси болуп калат да, ошону аны ham чыгарып сататаган болуп калдык. Ал дагы чыгат мындан кийин. Ал бармай издедик эле өзү. Байсалдагы прямой ал хандын баласы, мына Жеңиш акабыздын, Жеңиш чоңко акабыздын аты болгон. Эми азыр аны айтпасак көпчүлүк тааныбай калат. Айтып кошуп кете берели. Жакшы, буга кайтайлы анда. Демек, бою уровеньге 1.65. Жашы 3 жаш. Жамар. Жашы 3 жаш. Жана жакшы нерсе. Калган маалыматты бердик. Экрандагы номерге алып, айгыр коюп, кулагын чабып, маза кыла турган ат да. Эрландын номерин экранга койдум, достор. Мындан кийин дагы бир аты чыгат экен, чыгарылышыбыз узап кетпесин, кыска кылайлы. Ар кандай суроону бересиздер. Мына жооп аласыздар. Далили бардыгы жетиштүү, жеткиликтүү. Данчак
ошо 20 жаргактын линиясына кызыккандар көрөсүздөр. Адрес Нокенде, Момбеков, Кошкаратада турат. Мына буту колу жебичи мына көрүп турасыздар. Буту колу тазалыгын. Жебичи жакшы экен, Эрлан. Жебичи өтө күчтүү экен. Эми жегенин көрүп эле сала бергин келет экен да буну. Чоң нерсе чоң жейт го. Мына жеши жакшы болгону негизинен эле жакшы. Эрлан иним, көп күттүрбөй баасын айтайлы бунун. Баасыны канчага коесуң? 13 экен. Жакшы эле кеми бар. $13,000. Ооба. Кем болот. Ооба, сатыла турган кылып эле. Өзү ошо данча жаргактын өзү кулундары өзү 5000ден өйдө сатылат экен. 10.000 чейин 10.000ден өйдө сатылгандар ham бар экен. Ооба, эми сатыла турган кылып эле зарык содасы болот. Жакшы, Эрлан эми бу элчиликте түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ар ким ар кандай сындайт. Эми жаман сөз менен атың сатылып калбайт. Комментарийни жагып калтыра беребиз. Эми баары Алладан. Айтат. Ооба. Айтып берген. Ооба. Жакшы дейт. Баары фелине жараша жазат да. Ооба. Мына достор, бул Эрлан Полбандын биринчи аты. Анда кара сүлүктү алып чыган да. Буну байлап туруп, мына жаргактын баласы болду достор. Мынакей достор, бул экинчи чыга турган аты арканда экен. Ханурук. Ошо Жеңиш аканын сүлүк карасынын баласы мына. Эрлан уже. Бул кайсы аттын баласы? Маршал барат экен, Маршал чыккан бородан чыккан. Өзүн чалып жүргөн карап бар го ошонун баласы. Бу Маршал мытын абадан чыкканбы? Жок, Маршал атасы ушулардан чыккан. Атасы, болду. Маршал 1,5 жаш экен. Урукка барат дейт, 1,5 жаш. Бу Маршал Өзбекстанга $28,000 беле канча? Ушундай чама. $28,000 ушу жаңылышпасам. Нокенден, Совет байдан Айштаман кеткен. Ошо бир сүрөтүн көрүп туруп эле алган экен ошо өзбекстандык тууганыбыз. 1,5 жаш экен. Бул 1,5 жаш. Бул атасы ham бу кичтесинен бери, кунандан бери чапкан атасы. Атасынбы? 4 асыйга чейин өзүн чалып. Өзүң үйүрүңөн чыккан. Белериңен. Мутнаванын үйүрүнөн чыккан. Мутнаван. Баасы канча ал каранын? Сурай берсин ака, 100га бербедим өткөндө. Пайда чыкса бересиң. Ооба. Жакшы. Демек 100дүн үстү экен. Мынакей достор, бул Ханурук. Ошо сүлүк каранын баласы дейт. Эрлан, анда маалыматын баштадык. Бу кимден келди сенин колуңа? Бу сакалдан бир акалардан алдык мунучу. Бир акам барып көрсөттүлөр. Жакшы нерсе бар деп көрдүлөр. Өзү кармай издеп алдык эле бундагы. Кармап азыр көрүп атасыз өзү Ханурук деп. Айгы салабыз, Кудай кааласа. Келечекте дедик эле. Анан зарык болуп сатып атабыз кайра. Бу ошо бу хандын прямой небереси да, казакка кеткен прямой небереси. Ооба. Хандын баласы сүлүк кара. Сүлүк каранын баласы бу да. Жеңиш акада кийимчилеги го сүлүк кара. Мен азыр Байсал ака алып чыгып атат ошого. Ооба, азыр Байсалда дагы сүлүк каранын балдарынан кулундары ошо 1,5 жаш болуп калды да азыр. Асты. Бирок Байсалда жок болсо керек, баарын эле сатып атат чекеден эле. Мынакей достор, азыр жашы кандай бунун? Жашы кунан ака, боюну. Бул жактан капайла келип калды, азыр ушуну өткөзүп береличи. Карылдатпай. Анан улантабыз. Кыз үчүн менен келгенде тынч эле узаттык. Өзүбүздүн темабызга кайтайлы. Бул дагы корулдайт го бул, а? Корустугу, корулдаганы ошо лидердин өзү да, лидердин укалары. Лидердин укасы болуп калат, ооба. Кубаныч Саяпкердин лидердин укасы. Ата бир, энесин эми билбейбиз. Бири үйүрдөн чыккан ука. Эрлан, буту колу жебичи жакшы экен? Буту колу жебичи жакшы экен, мага келгенден бери билине эле кетти экен. Нары таза. Нары. Таза да. Нары жетелеп койчу.
басқандарын көрсөтөлү биздин көрүүчүлөргө. Болду, кайтара бер Эрлан. Ашыкча эле корсокчойт бирок. Анда өзү бар го билесиз бундай. Ооба. Эми булар кичинесинде мындай көзгө андай эле көрүнө бербейт. От болгондо мындай сүрүнө чыгып кетет. Катуу жылкы болот. Эми баккандар билишет. Анан кийин көп жерде улактарда дагы өздөрү көрсөтүп жүрүшөт булар. Жакшы. Эрлан, иним бунун бою көз чамамен канча чыгат? Эми тарттырбаса керек бул, а? Бирелик тода менен бирелик плюс барбы, минус барбы? Мен примерно бирелик. Мына достор, булар өз чоң болбойт, го баары. ооба. Болсо 60 өйдө болот, 60. Эрлан, бу баасыны канча дейбиз бунун? 270 дейм экен. 270. Кем болот? Ооба. Мына. Бардык далилдерин далилдеп бересиң. Далилдеп беребиз. Мына. Алдап сата албайсың. Ооба. Сакалдыдан келди дедиң, а? Негизинен өзү сакалдыдан ошо Жеңиш ака үйүрдү, ошо сакалдылыктардын эмесин үйүрлөрүн аралаштырып карайт да. Жок, буну ошо өзү берген экен Жеңиш акачы. 1 жыл мурун алганда bundan murunkusun жолдон учуп кетип өлгөн экен. Анан кийинкисинде берем деп жазган экен, ошо кийинкисинде берген экен, ошо кишинин айтышы боюнчачы. Мынакей, демек Жеңиш аканын өзүнөн дагы байланышып сураса болот. Баарын айтып берет. Жеңиш ака бул сүлүк каранын балдары кимде барын билсе керек тегиз. Жакшы, Эрлан, содого береке болсун иним. Мына Эрландын мына бул маршалдын линиясынан буну дагы көрсөттүк. Ол жакта дагы жана 20-20 Алтын аканын атын баласы турат, а? Бунун содасы эмне болду, кам? Бул айтып эле берки кетсе бул калат деп. Ал кетти, бул калды. Жакшы. Ал Залатойдун баласы кайсыл жакка кетти? Бирөөсү Ноокатка кетти, бирөөсү Жалал атка кетти. Мынакей, ошонун дагы маалыматын кошуп кетейли. Мына, ушундай достор, сөзсүз бекер лайкыңыздарды аябаңыздар, жүрөктөн чыгарып поддержка кылыңыздар. Ошо сиздердин лайкыңыздар биздин каналга поддержка болот. Ассаламу алейкум, рахматуллах.